Кайненем кайнатамдан бекинип бир кишиге жолугуп жүргөнүн билип калдым. Билесиңби, кечи окурмандарынын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет бир окурмандын катын жарыялайбыз. Эгер сизде дагы кызыктуу баян бар болсо, бизге жөнөтүңүз. Башкы беттеги сүрөттүн окуяга тиешеси жок. Салам достор. Жакында эле таң калыштуу бир окуяга туш болдум. Кантип башташты дагы билбей турам. Алтындай болгон кайненемдин сырын билип калдым. Карылык деле сонун өтөрүн кайнатам менен кайненем далилдеп берди. Экөө жөн кишилер эмес экен, тамашалары укмуш, бири-биринин оюндарыча. Кайнатам өтүп баратып кайненемдин жоолугун тартып кетет. Кайненем болсо кайнатамдын баш кийимин көзүн жааптырып кийгизип салат. Жөн сүйлөшүшпөйт, аларды уксаң бооруң эзилип калат. Күйөөмдө болсо ата-энесинин бир дагы мүнөзү жок. Тамашакөй эмес, оор басырыктуу. Ага тамаша айтсам акырын жылмайып коет, кытыкласам күлбөйт, карап тура берет. Жаман экенсиң деп кетип калам. Кээде точно ушул эки адамдын баласы болосуңбу деп сурайм. Кайненем болсо мага айыбары болбо. Ал жаш кезинде күлкүсүн чукуга алмаштырып жиберген деп коет. Күйөөм көрсө кичинесинен эле ушундай бир мүнөз адам экен. Бирок эң сонун күйөө, камкор, сүйөм деп көп айтпайт, бирок аны иш жүзүндө далилдейт. Бир байпак кийип жүргөнүмдү көрүп, дагы кийде урушат. Суукта курткамды катуу топчулап, мойнума шарфын ороп коет. Базарга продуктыга түшсөк, өзүнүн кол кабын мага кийгизип, колу тоңгонуна карабай 2 пакетти көтөрүп алат. Кайненем бир жумада бир жолу бирөөнү аябай күтүп калат. Мен муну дайым байкайм. Бир жолу сарайдан инструмент издеп жүргөм. Кайненем мени көрбөй калса керек, тамдын аркасынан бир киши келди. Экөө учурашып, анан кайненеме пакет берди. Кайненем ал пакетти шытыратып көрүп алып сарайга кирди. Мени көрүп токтоп калды. Коровка деген конфеттер бар экен. Мага дарыгер таттуу жегенге тыюу салганына көп болуп калды, бирок чыдай албай кетем. Кээде минтип сүйүктүү конфетимди дүкөнчүдөн алдырып жеп турам. Кайнатаң менен күйөөң билсе мени урушушат. Аларга канча жолу кармалдым. Керебетимдин астына бекитсем дагы кайнатаң таап алып урушат. Ооба, алар мени ойлоп жатат, бирок кантип жебей коем? Сен болгону аларга айта көрбөй, кармалгыча ушинтип турайын. Ой, кабатыр болбоңуз апа, эмнеге айтмак элем? Мен эми билдим. Көрсө кайненем дүкөнчүнү күтөт турбайбы? Баягыда кайненем экөөбүз келе жатсак, дүкөнчү байке чыга калды. Кайненеме бир нерсе айтайын деп мени көрүп токтоп калды. Ошондо кайненем: "Ай, конфетимди эртең алып кел. Келиниме дагы ашыкча салып кой" деп көзүн ымдап койду. Мынчалык тың кемпирди көргөн эмесмин. Дүкөнчү байке: "Болду апа, айтканыңыздай болот" деп калды. Кыскасы, мен кичинекей кылмышка аралаштым.